Биздин гидрометтин байкоосунун негизинде акыркы 1-2 жылдагы бир аз абанын сапаты жакшыруу тенденциясы бар. Көйгөй турат, ыш маселеси дагы эле турат, ыш бар. Бирок дүйнөдөгү биринчи булганган шаарларга кирди дегенге биз кошула албайбыз. Бизде анчалык деңгээл жок. Ал эми жанагы IQR сайтындагы ошол көрсөткүчтөр биз ошондой бир күмөн болбош үчүн биздин гидрометте азыр ушу долбоордун алкагында байкоо системаларын бүт жаңылап жатабыз. Аны мамлекеттик тийиштүү орган гана элге ушул маалыматты жайылтуу үчүн буюрса, быйыл жылдын аягына чейин ал системалар ишке түшөт. Биз ошолорго сунуштайт элек, ошол маалыматтарга караганга. Рахмат. Данияр Жолдош, мына эксперт. Биздин гидрометтин байкоосунун негизинде акыркы 1-2 жылдагы бир аз абанын сапаты жакшыруу тенденциясы бар. Көйгөй турат, ыш маселеси дагы эле турат, ыш бар. Бирок дүйнөдөгү биринчи булганган шаарларга кирди дегенге биз кошула албайбыз. Бизде анчалык деңгээл жок. Ал эми жанагы IQR сайтындагы ошол көрсөткүчтөр биз ошондой бир күмөн болбош үчүн биздин гидрометте азыр ушу долбоордун алкагында байкоо системаларын бүт жаңылап жатабыз. Аны мамлекеттик тийиштүү орган гана элге ушул маалыматты жайылтуу үчүн буюрса, быйыл жылдын аягына чейин ал системалар ишке түшөт. Биз ошолорго сунуштайт элек, ошол маалыматтарга караганга. Рахмат. Данияр Жолдош, мына эксперт. Биздин гидрометтин байкоосунун негизинде акыркы 1-2 жылдагы бир аз абанын сапаты жакшыруу тенденциясы бар. Көйгөй турат, ыш маселеси дагы эле турат, ыш бар. Бирок дүйнөдөгү биринчи булганган шаарларга кирди дегенге биз кошула албайбыз. Бизде анчалык деңгээл жок. Ал эми жанагы IQR сайт